Турмушта адам канча нерсени баштан өткөрсө да жүрөктүн түпкүрүндөгү үмүт эң акыркы демге чейин сакталат. Үмүт бул караңгылыктан жарык тартуулоочу, адамга дем берүүчү жарык сымал жакшылыкка жетектеп турат. Жан дүйнөсү таза адамдар гана адамдарга үмүт тартуулай алат. Албетте биз да поэзия кайрыктарында тегеректи жан дүйнөсү менен тазарткан чыгармачыл адамдар менен берүү даярдап келебиз. Бүгүнкү программада да коногубуз бар, ал Дамир Абсаттаров. Сөз башынан болсун, кай жерде туулуп өскөнсүз? Туулуп өскөн кичи мекениңиз, чыгармачылыкка аралашуу себебиңиз, балким кимдир бирөөлөрдөн таасирленгенсиз, же болбосо кайсыл бир окуя сиздиге себепчи болгон, ушул боюнча токтолуп өтсөңүз. Мен туулган жеримди айта кетсем, Ош облусунун Нокат районуна караштуу Төрөбай Кулатов айыл өкмөтүндө туулуп өскөм. Педагогдордун, мугалимдердин үй бүлөсүндө төрөлгөм. Атам Нурмамат апам Малика экөө да мугалим болгон. Андан сырткары ыр жазышкан, сүрөт тарткан, айтор көп кырдуу талант болгон да. Мындайча айтканда ген аркылуу мага дагы жазуучулук, ушул жазмачылык өнөрлөр өткөн ата-энем аркылуу. Чыгармачылыкка келсек, чыгармачылык ошол жаш кезимден, окуучулук кезимден эле баштагам, кызыгып, коомдук иштерге мектеп маалында дагы катышып, активдүү катышып келгем. Андан кийин чыгармачылыгымды өнүктүрүп отуруп, жакшы бир жыйынтыктарга жеттик. Ошол жерден баса белгилей кетсем, Раматылык Таятам да өз кезинде акын болгон да. Ошол айылда көрүнүктүү аттуу баштуу акын болгон. Таятамдан дагы көп таланттарды алгам, Таятам көп жардамдарды берген. Апа, сиз бар үчүн бул жарыкта жүрөмүн. Бой көтөрөм, кыйкырамын күлөмүн. Ойлоп көрсөм азыр алтын апакем, бактылуусу менекемин дүйнөнүн. Кээ бирлери өзүңө зар жүргөнүн, угам, көрөм, ыйлап издеп күйгөнүн. Бизде болгон байлыгыбыз апакем, капа кылсам көңүлүңө түйбөгүн. Сендей затка ичи тооло дүйнөнүн, жаратыптыр түрлүү кылып жүзөңүн. А бирок жалгыз менин алтын апакем, мага жагат сенин гана күлгөнүң. Өз апаңа бийик болуп үндөрүң, көздөрүнө тикей карап көнбөгүн. Кеч болгондо издеп таппай калбагын, апа деген асыл заттын бир өзүн. Кыргызстан. Бир өлкө бар, Азиянын ортосунда. Түтүн булайт жараткандын коргоосунда. Чакан жерде эли жашайт, тарыхы бай. Көчмөн уруу, ак мөңгүсү тоолорунда. Аты Кыргыз, улуу элдин каганаты. Бул элдер Азиянын арыстаны. Ошол нарктуу адамдардын катарында жашап келем менде дагы кыргыз каны. Мекенимдин кереметтүү ар бир таңы, бейиштин сүрөтүндөй табияты. Барктайлык эгемендүү өлкөбүздү, бийик кыргыз элимдин атуулдары. Барктайлык эгемендүү өлкөбүздү, бийик кыргыз мекенимдин атуулдары. Ата-эне, бул жарыкта эмне кымбат? Байлык кымбат. Байлык үчүн элдер жашайт жанын кыйнап. Бул ааламдын дүйнөсүнө өзүн арнап, баарын берип жашайт күндөн күнгө жыргап. Бирок көпкө турбас адам ата-энеге бир жылмайып күлүп койсо андан кымбат. Байлык сөзү күндөп, айлап, жыл кылымдап, болуп келген боло берет өчпөгөн дарт. Бул артынан бүт барчылык жер сыйпалап, белчесинен батып алган өзүн арнап. Бирок тойбос макулук зат ата-энеге бир жакшы сөз сүйлөп койсо андан кымбат. Байлыкты деп оңду солду бирдей ылгап, баркы кетип адамзаттын башы маңдап. Биз күн көргөн жер жашоосу бир тартылат, боёгу өчөт, эртең түгөйт, суусу кургап. Бирок бенде чын жүрөктөн ата-энени бир ийилип сүйүп койсо андан кымбат. Буга чейин улуу жазуучулар, акындар жашап өткөн, кыргыз адабият маданият чөйрөсүндө дейбизби, башы көрүнгөн жазуучулар, акындар. Эгер ошолордун бири менен жолугуу мүмкүнчүлүгү болгондо кимди тандаар элеңиз жана эмне себептен? Эгер мага ушундай мүмкүнчүлүк берилгенде, мен ойлонбой туруп эле ушул
өзүн легендарлуу Алыкул Осмонов менен жолукмакмын да. Себеби анын чыгармалары жагат. Көпчүлүк жаштардын табитине ылайык десем болот да. Башкалардыкы деле сонун. Бирок өтө олуттуу жазгандыктан көпчүлүк жаш чыгармачылар өсүп келе жаткандар бул оор болуп калышы мүмкүн да. Алыкул Осмоновдун ырлары мындай эркин да. Жакшы мындай дитиңдеги ырларды жазат. Ошону окуп, сен да мындай жакшы өсө аласың. Чыңгызга. Сенин рухуң тоолор менен киндиктеш. Талантыңды, кадырыңды ким билбес. Эгер бирөө кайдансың деп сураса, мага сыймык Чыңгыз чыккан жерден деш. Оюң, сөзүң адамзатка дил кирес. Сенин жашооң баарын кылат бир диндеш. Эгер мага сүйүү келсе жактырсам, намыс эмес Даниярдай сүйдүм деш. Элге кызык сырларыңды изилдеш. Ааламың сага шерик дос дилдеш. Мүнөзүңдү бул чөйрөгө калтырдың. Мага сүйүнч Чыңгыз деген жылдыз деш. Мен киммин? Мен киммин? Мен бир адам. Сырттан көрсөң кара барам. Кыбыраган көпчүлүктү аралаган. Балким жашмын, же улуудур көрүнүшүм. Сен сыяктуу жашагандан тажабаган. Мен киммин? Мен да бир жан сыноолордон чарчабаган. Жашоо менен күрөшүүдө аксабаган. Бал жутамбы, же уунубу, мааниси жок. Дем күч берчү максатым бар таштабаган. Мен киммин? Мен бир караан, эл көп деле байкабаган. Мактанчу иш кылсам дагы мактанбаган. Кимге киммин? Кубулжуймун өз ичимде. Бирөөлөр бар жашоо үчүн шыктандырган. Көп эле акындар айтышат, дээрлик баардык эле чыгармачыл инсандар үчүн илхам күтүлбөгөн учурда келет дейт. Кайсы учурда келишин билбейсиң, кандай учурда, балким башка жерде жүргөндө, кандай учурда келип калышы белгисиз дейт. Бирок ошентсе дагы сурайын, чыгармачылыкта, мисалы үчүн сиздин чыгармачылыгыңызда илхам келиши үчүн, мисалы үчүн ыргактуу бир учур болобу? Кандай учурда жан дүйнөңүз ыр жазууга жакын болот? Туура айтасыз, сиз айткандай, ар бир ошол чыгармачыл инсанга ошол илхам ар кандай убакта келет экен да. Мисалы мага жамгыр жаап аткан маалда, анан унаада бир жака жөнөгөндө, жолдо мындай баратканда кандайдыр элестер келет да. Көпчүлүк учурда мага эрте менен келет. Ошол мисалы бамдат намазына турганда ошол маалда келет да. Айтышат, ошол бир идея же илхам келгенде ошол замат отуруп, ошону черновой түрүндө болсо да негизги маанилерин жазып калыш керек, баракка калтырып калыш керек да. Анан акырындан ошону өзүң оңдойсуң да. Мен да ошону колдоном, ошол методдорду. Өткөн чак. Жер үстүндө термеленип азбы көппү. Жашадым мен бир даалайча өмүр өттү. Жаманга же жакшыга да макул болдум. Жашка тете жетишерлик көрдүм көптү. Жашмынбы же картаңмынбы айырма не? Жолу кайтпас өз маалында эң негизги. Жолун кыйбай ал убагым сызып кетти. Жер үстүндө жети түстү көрдүм көктү. Жаз жай күзгө кышка кошо кезим өттү. Жаратканым берген күнгө моюн ылгап, жакшы болду маанайларым кээде чөктү. Жашмынбы же картаңмынбы ылгап эмне? Жыты кайтпас өткөн чактын ошондогу. Жыттаттырбай, жүзүм бурбай күнү кетти. Ооздо курут, жүргөн жерим Москва. Шимип алгам тузун татып ашкыла. Аппак карга бөлөп турган айланам. Курут сээп койгондой бут астыма. Капа кылбай таңдай эки жаактыда. Алмак салмак шимигеним жакшы да. Бет дөмпөйсө курут билбес Андрей. Конфет жеген бирөөгө деп калды да. Чайкай берип даамына башты да. Жалмай берип түгөтүп апсыга. Москванын шаарында бараттым. Курут издеп чөнтөгүмө баштыга. Жөн эле бир күлчү. Тууган, эмне менен алектенип жатасың? Канча болду көрүнбөй, кайда кантип жатасың?
Тейлгери келчелең, эч караның үзүлбөй, сүйлөп турчуң баарына сөзүң бүтпөй күпүлдөй. Азыр кантет копкуусуң, колдобу байлыгың, байлык бүтпөйт, күлчү бир, Кудай өзү жалгасын. Досум, эмнеге баттан шашып калгансың? Таң атпастан оозунуп, биринчи сен атасың, тез элке эмессиң, жүзүңдөн нур көрүнбөй, маанайың жок, жомоктоо, үңкүрдөгү күкүктөй. Дүйнөбү, ансыз да катып эле жатасың, бүгүн эми күлчү бир, напсилерде жай алсын. Жердешим, корооңду чептеп эле жатасың, дарбазаңдын ичинен көчөгө көз атасың, көрүнүшүң сары сана, кечки күздүн өңүндөй, аман саппы, болупсуң фараондун өзүндөй. Акча деп жашооңду унутуп да жатасың, жөн эле бир күлчү, инсандыкта жашасын. Балалыгым айылым, айыл ичи кучагында баратам. Анда санда зуулдап учат саратан, түркүн келем төшөлгөнсүп маңдайда, тоолору турат кенендигин карасаң. Айылым сага жашыл өңүң жарашкан, суктандырып деги кандай жараткан, түбөлүккө кала берчи жаз болуп, мен сүйүнүп коюнуңда баратсам. Убак кош өзгөрүптүр заманаң, жөө кезип жүргөн элем баладан, ананда күбө биздин жаштыкка, дөң турат балдар ойноп тараган. Канча муун аралады талаадан, жандар жок кум дөңчөнү караган, чөп бастырып энсиретип талаага, бизден кийин ойнобоптур баладан. Жаштык кезде баары сырттан көрүнүп турганга караганда курч бардык нерсени өтөсүнө чыга тургандай көрүнөбүз да. Бара-бара мезгилетип токтолобуз. Кээ бир нерселерге өтөсүнө чыга албай турганыбызга түшүнүп жетебиз да. Мына ошол сыяктуу чыгармачылыкта дагы мезгил менен ырга болгон мамиле, ыр жазуу стили өзгөрүп турабы? Албетте, ыр жазуудагы өз мындай мезгил өтүшү менен өзгөрүп турат экен сөзсүз. Мисалы айта кетсем, жаш кезимдеги ырлар анда мындай ойнок мал болгондуктан акылда мындай кирди чыкты болот да. Ырлар дагы ошого жараша жазылган. Азыр ошол малдагы ырларды окуп көрсөм, көп жерлерин ката табам да. Бирок аны оңдобойм. Тим кой ошол жаштыктагы ыр өзүнчө орду болот, кала берсин, кийин окуп жаш кезде эстегенге жакшы деп тийишпейм. Анан азыр жазганда бир кыйла уже токтолуп калган ырлар башкача чыгат да. Көз караштагы башкача болот, дүйнөгө болгон. Оор, басырыктуу болуп, мындайча айтканда, олуттуу көз караш менен жазат экенсиң да ырларды. Азыр ушундай болуп атат. Жарма. Арадан бир даалайча убак өтүп. Арш ээси буйруп сени көрөрүмдү, бүгүн сага кезиктим, үнүм жетип, көрө алдым ак жүзүңдү, көркүңдү. Сулуусуң мендей жандын сүрү өчүп, алып качтым ажарыңдан көздөрүмдү. Учурдагы бул туруубуз жандан өтүп, түбөлүк эстеп калдым бир өзүңдү. Бакыраң көздөрүңдү баттан серпип, абайлап күбүрөнүп сөздөрүңдү, сүйлөсөң ичимден мен сүйүнүп, көргөнүмө болочок түгөйүмдү. Айлана чым-чым этип сезимимди, тамашалап азгырып көңүлүмдү, канеке көрчү деди сүйүп жетип, ансыз да сага дегем өмүрүмдү. Биздин кыздар, кыргыз кыздар көрктүү, өңдүү башкача. Көчө көрккө келбейт алар баспаса, Айгүл, Чолпон, Кундуз, Мээрим, Жаңылай түгөнбөйт го бирден атын атаса. Жүрөк ооруйт, тыкылдашып бат басса, биздин кыздар алмажыттуу таап-таза. Кызыл-тазыл илептерин боёнуп, божурашат ушак кууп шатташа. Сөзүм жетпейт, кылыктарын мактаса, жарашат го майда кадам таштаса. Баарын сүйүп алгым келет бирок, кантем баары жүрөгүмө батпаса.
Жазган ырларыңызды бирөө кандай кабыл алат деп күйүп ушу ойлонуп же болбосо өзүңүздү катуу сындап жазылгандан кийин жарыялабай койгон учурлар болобу же бирөөлөрдүн ойлору сиз үчүн анча деле маңыздуу эмес, эң башкысы өзүңүздүн купулуңузга толсо болгонубу? Азыр жазганда албетте көпчүлүктүн оюн да эске аласың. Ушундай жазып койсом өзүмө туура келди. Табитим анан сырттан окугандар кандай ойдо болот ушуну окуганда деп сөзсүз элдерди ойлойт экенсиң. Бүт ошо ирети менен жакшы жазганга аракет кылат экенсиң да, маанисин туура келтирип, уйкачтыктарын, муундарын, анан албетте философиялык жагына да карайсың да. Апакемдин алмасы. Үйгө келсем, майда-майда жумурткадай салынып, чекелери кызарышып, жашыл түстү жамынып, ише идиште бир нече багалмалар туруптур, ата журттан апакем жөнөтүптүр сагынып. Баат эле байкалды, түрлөрүнөн таанылып, эзилгени дагы бар, урундуга кабылып. Анча-мынча курт жеген жерлерини көргөндө, күлүп ийдим мен дагы апакемди сагынып. Жуубадым, жеп жаттым, отургучка мыкталып, алмалардан мээримдүү нан колдор жыттанып. Ичимден, о Кудай, түгөбөчү деп жаттым, апакемдин багалмасы калса эмне жыттанып. Ичимен, о Кудай, түгөбөсө деп жаттым, апакемдин багалмасы калса эмне жыттанып. Кабыл болсун орозо. Орозоңор кабыл болсун туугандар, Кудай үчүн орозону туткандар, айлардын султаны деп аталган Рамазанда ар бир таңга тургандар. Ыйык айда кабыл болсун тилектер, азык алсын тазаланып жүрөктөр, кор калтырба үмүт менен жайылган, алаканга жаратканын белек бер. Ким эмнеге муктаж болсо жеткиргин, ырайымсыз калтырбагын эч бирин, өзүң үчүн таңдан кечке нан жебей, орозобуз баарыбызды кечиргин. Билип билбей күнөө ката кетирсем, жаратканым баштан аяк кечиргин. Эгер мени ызалантса башкалар, аларды да өзүң үчүн кечирдим. Керме тоо этегинде бир кала бар, шаарыны көрктөндүрөт бактарактар, суктанып, аваз кылып, жамалыңа ырларын арнап келет көп таланттар. Илгертен жол арытып кербен келген, байыркы улуу жибек жолу менен Сулайман тоо ак буурам нарктуу журтум, кылымдарды каарытып жашап келген. Ошумдан далай өнөр ээси чыккан, калкы бар ынтымактуу ар улуттан, элимдин пейлигенен эмгеги зор, салт кылып улуулардын кебин уккан. Көрсөтүүнү жыйынтыктап атып, телекөрүүчүлөр үчүн алдыдагы максаттарыңыз, ойлоруңуз тууралуу бөлүшүп өтсөңүз. Биринчиден сиздерге студияңызга чакырганыңызга терең ыраазычылык. Алдыда Кудай буйруса ушул чыгармачыл жаатта пландарыбыз бар. Өзүбүздүн жеке китептерибиз азырынча чыга элек. Ошо жаштардын альманах китептеринде ырларыбызды жарыялап жүрөбүз. Кудай буйруса өзүм жеке китебимди да чыгарам деп алдында план кылып атам. Жакынкы убактарда чыгат. Ошондо көрөбүз, Кудай кааласа. Ардактуу телекөрүүчү, мына ушун менен поэзия кайрыктары көрсөтүүсү соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.